Мынашында ардактуу телекөрөрмандар, эфирибизде улантабыз. Аңгерде дагы биздин төрүбүздөн орун алып меймандарыбыз келип калган, анда биз тааныштыралы. Жарандар чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Алмаз Албаев бизде конокто. Жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын Jobs Global компаниянын директору Эндрю Браун бизде конокто. Жана ошондой эле ошол эле компаниянын өкүлү Медербек Эрмеков бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы. Алгач эле сизден баштайлы. Ушундай бир азыркы учурдагы көйгөйдүн десек болот, Кыргыз өлкөсүндөгү баягы жумуш табуу, жумушсуздук, ушунун баардыгын баягы сиз аркылуу чечсек болот экен деген биздин көрөрмандар суроосу болуш керек. Андыктан кандай болуп бул өкүлдөр менен таанышып калдыңыздар, кантип иш баштап атасыздар деген ушул боюнча жалпы жонунан басалып кетсеңиз. Биздин миграция саясатынын концепциясына ылайык тышкы эмгек рынокторун диверсификация боюнча Кыргыз Республикасынын Кабинет министрлиги тарабынан тапшырма берилген. Ошого ылайыктуу биздин борбор тарабынан, анан министрлик тарабынан бир топ иштер аткарылды. Ошол иштердин негизинде бүгүнкү күнү биз Jobs Global Бириккен Арабтар Эмираттарынын компаниясы менен келишим түздүк. Келиштиндин негизинде бул компания жөнүндө айтып кетсек 20 жылдан ашуун өзүнүн иш тажрыйбасы бар. Чет мамлекеттен жумушка алып келүү боюнча Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Оман, Бахрейн, Сауд Аравия мамлекеттерине жумушка орноштуруу боюнча көмөктөшүп жүргөн компания. Биз негизинен бул компания менен тыгыз байланышып ишти алып бардык. Бул компаниянын да өзүнүн кызыкчылыгы болду. Биздин Кыргызстан менен иштөөгө. Ошонун негизинде азыркы учурда биз жарандарга жумушка орношуу боюнча, бекер жумушка орношуу боюнча келишимге түздүк. Негизинен араб өлкөлөрүндө ушул ортомчу компаниялардагы жумушка орношкон үчүн дагы акча алышат да. Биз ошонусуна карабай бул компания менен келишимде акча биздин жарандан алынбайт деген эң негизги позицияга келдик. Андан сырткары визалык жардам берүү бекер болот. Аны менен кошо Бириккен Арабтар Эмиратынан сырткары башка 5 мамлекетке биздин жаран самолеттун билетин бекер алып бере турган. Ушул 3 чоң негизги келишимдеги коюлган талаптар. Андан сырткары жарандардан ушул көмөктөшкөнгө чет ушул Араб Эмираттарына жана башка 5 мамлекетке биздин жана жумушка орношуп калса, алардан эч тараптан акча алынбайт деген норма келишимге кол коюлганда, ошол нормалар кирди. Жакшы. Биз коногубузга суроо берели. Бул компанияны канча жылдан бери жетектеп, жана ушул компания канча жылдан бери иштеп келатат? How long your company is working? 22 years. 22 жылдан бери. 22 жылдан бери. Ошон 22 жылдын ичинде кыргыздар менен алгачкы жолу же бир нече жолу келишимдер болгон? During 22 years with Kyrgyz citizens are you working first time or you used to work already? Already we've been working with Kyrgyzstan 12 years. Кыргызстан менен 12 жылдан бери иштешип жүрөбүз. Биздин жарандарды кабыл алууда сиздердин кандай бир артыкчылыктарды күтсөк болот? Кызыктыруучу мындай биздин жарандарды. What's interest to Kyrgyz people for UAE? What's their interest? Or why are the client interested? Yeah, why are the client interested in Kyrgyz citizens? Kyrgyz citizens are very good in hospitality industry or retail because you're a very good-looking people, friendly and charming. So our customers in the luxury brands really like Kyrgyz people because you're handsome, beautiful and charming. Кыргыз жарандар биздин жумуш берүүчү компаниялар үчүн өтө кымбаттуу жумушчулар. Эмнеге дегенде алар өтө конок тосумдуу, именно ошол гостиница мейманкана сфераларында өтө жакшы жумушчулар.
Жакшы сервис немени кызматты бийик немесинде берет. Жакшы экен. Тиги эле ошол мейманканалардагы же кыргыз жарандары кайсыл тармакта басымдуулугун эмгек кылышат, кайсыл тармакта? In which sphere are Kyrgyz people work? Hospitality, meaning all the luxury hotel brands, retail in the good quality shops in all the malls where they sell Armani, they sell perfume. They work in airports also in all the luxury brands. Kyrgyz people are in the luxury brands mostly. Кыргыз жарандар өтө люксовый компанияларда иштешет, отелдерде, ресторандарда, торговый центрлерде, люксовый брендовый бутиктерде жана авиакомпанияларда, аэропорттордо. Кыргыз жарандар только өтө жакшы жерлерде иштешет. Эми өзүңүз деле билсеңиз керек, кыргыздар баягы жеңил жол менен мындай бир 2-3 этап менен эле бат эле тапшырып, мына бат эле ошол жумуш менен камсыз болуп ошол жака жайгашып калган баарыбыз эле каалайбыз да. Ошону мындай 2-3 этабын айтып өтсөңүз, кандай кадамдарга барсак эле бат эле сиздерге жолугуп, сиздер менен иш менен камсыз болобуз. Негизги талап англис тилин билиш керек. Англис тилин билип, эгер уже бирке опыты болсо ушул сфераларда бизге кайрылса, центрге, мына мамлекеттин немесине кайрылса, өтө тез эле жумуш корношконго жардам беребиз. Негизги талап ошол эле английский жана опыт. Жакшы экен. Сиздерге азыркы учурда канчалаган жарандар ошол Араб Эмираттарына барат элем деген суроо талаптары канчалык деңгээлде болуп жатат азыр? Азыркы учурда биздин өнүктөш тарабына бүгүн кол коюлду. Биздин келишимибизге өнүктөш тарабынан 815 бош орундар боюнча 6 мамлекет боюнча берилди вакансиялар. Ошол вакансиялар негизинен тейлөө тармагында, гостинициялык, туристик сектордагы талаптардан болуп атат. Айлык маяналары $700 баштап $2000 чейинки айлык маяналар бар. Бул маалыматты биздин мигрант чекит KG сайтынан жарандар көрсө болот, кызыктар жарандар. Ошону менен бирге бизде буга чейин программалар болгон. Ал жерде бир топ эле жарандарыбыз бар, кызыктар. Ошону менен бирге биздин мүмкүнчүлүк менен колдонуп айтып кетким бар. Биздин мигрант чекит KG сайтында электрондук тейлөө функциябыз бар. Ал жерде биздин жарандар кол тамга аркылуу өзүнүн резюмесин, мындайча айтканда анкетасын калтырып электрондук түрдө, ошол анкетанын негизинде жалпы базага киргенге мүмкүнчүлүк болот. Негизинен биздин борборго келбей эле ошол электрондук тейлөөгө алганга мүмкүнчүлүктөр азыр толук кандуу түзүлгөн. Эгерде биздин жаран өзү физикалык жактан барып кеп кеңеш алам деген учурлар бар. Эми көп эле жалпысын айтканда практикада ошондой Токтогул көчөсү 237 дареги боюнча биздин борбор жайгашкан Бишкек шаарында, Ош шаарында Ленин көчөсү 221 дарегинде биздин борборубуз бар. Ошол жерден барып кеп кеңеш алып, анкетаны калыптандырып толтургандан кийин биздин экинчи кадам биз жумуш берүүчүгө анкетасын жөнөтөбүз. Ал жерде жумуш берүүчү тандап алгандан кийин аңгемелешүүгө чакырылат. Ошол аңгемелешүүнүн оң чечими болуп калган болсо, эмгек келишимин бизге жөнөткөндөн кийин биз кол койдуруп, анан кийин Jobs Global компаниясына жолдойбуз. Виза, андан сырткары авиабилет маселесин чечүү боюнча. Жакшы экен. Мен мырзага коногубузга суроо бергим келип атат. Бизден мисалы ошол компания аркылуу барды да, ошол уюм аркылуучу жумуштарды камсыздандыруу уюм менен барганда, ошолордун мисалы кепилдиктерин бул Кыргызстан тарап алабы же Араб Эмираттар ошол компания алабы? Мисалы ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн да. Коопсуздуктары же болбосо бул жака келишим бузуу болуп калышы мүмкүн. Кайра бул жака кайтып келиш керек болуп калат. Ошондо баягы көп жоопкерчиликти кайсы тарап алат? Who are responsible for the safety of citizens of Kyrgyzstan about, for example, if they will terminate their contract or they will have some troubles with employers or something like this? Well, we are there, and also we have the Kyrgyz embassy in these countries where people
can report any problems. But you should know we only deal with large multinational companies. Small construction companies, no. Maids in households, no. Only ethical recruitment. We deal with Hilton, Hyatt, Sheraton. We deal with Qatar Airways, Fly Dubai, Air Arabia, big international companies, McDonald's, KFC, all these companies, they have international standards. So everybody will be paid, everybody will be treated fairly. This is the only business that is sanctioned and approved by the Kyrgyz government. Small companies, no. Андай маселелер чыкса, биз өзүбүз тараптан чечкенге колдон келишинче жардам беребиз. Жана ар бир мамлекетте Кыргызстандын элчиликтери бар. Андан сырткары биз только чоң корпорациялар менен иштешебиз. Международный корпорация менен Hyatt, Hilton, Sheraton, Marriott'тун 33 бренди бар, бардыгы люксовый. Жана биз только чоң компаниялар менен иштешебиз. KFC, McDonald's, авиакомпаниялардан Qatar Airways, Air Arabia. Только чоңдор менен, кичинекей ишенимсиз жумуш берүүчү компаниялар менен иштешпейбиз биз. Толуктуу кепилдик болот экен анда, э? Ооба. Жакшы экен. Эми ошо 12 жыл аралыгында менен азыркы учурдагы арада 12 жыл өттү да, мурунку учур менен азыркы учурдун жумушка болгон биздин кыргыз жарандарынын талабы кандай болуп жатат? 12 жыл аралыкта азыр салыштырмалуу да. So what's the difference before 20 years ago and now for Kyrgyz citizens in UAE? The difference in the candidates is that the people now speak more English and it is taught in school. I came here first 15 years ago and everybody spoke Russian, Kyrgyz. Now more opportunities because more people speak little English. If they can understand me, they can get a job now in GCC. 12 жыл мурун кыргыз жарандар англисче көп сүйлөшчү эмес. Ошол основной неме айырмасы английский жакшы сүйлөп калышты, англис тилин жакшы сүйлөп калышты. Мен 15 жыл мурун келгенде кыргыз жарандар орусча же кыргызча гана сүйлөшчү. Азыр болсо көпчүлүгү базовый английский билишет. Ошол эми өзүңүз жооп берсеңиз болот болчу. Ошол жерде 100% болуш керекпи же бир жана базалык негизде эле үйрөнсө болот? Ал жакта 100%дык билиштин кереги жок. Эң башкысы түшүнүп, өзүнүн оюн түшүндүрө алса, ал уже мистер Эндер айткандай, мени түшүнө алса, мага түшүндүрө алса, уже татыктуу. Уже неме алса болот. Жакшы экен. Бул Араб Эмираттары менен сиздер келишим түзгөнгө сиздер тараптан кадам болдубу же булар тараптан кадамдар болдубу? Эң биринчи. Эң биринчи араб тараптан, бул компания тараптан биздин борборго биздин сунуштамы болгон. Андан сырткары бул компания өзүнүн буга чейин дагы алып жүргөн Кыргызстанда ишмердүүлүгү болгон. Негизинен булар дагы өзүнүн өнүгүү стратегиясына коюлган экен. Ошону менен биздин өзүбүздүн дагы кылып аткан иш аракеттерибиз менен булардын кылып аткан иштер аракеттери дал келгенден кийин биз ушул келишим коюлду. Негизинен бул компанияны абдан биз изилдедик ар жактан. Негизинен айтканда жакшы башка мекемелерден компания жөнүндө бизге жолдомолор келди. Ошонун негизинде биз кол койдук келишимге. Жакшы. Буга чейин изилдеп көрдүк деп атпайсызбы? Буларга мындай арыздануулар ушул компанияга болгондорду сиздер байкай алдыңыздар же байкаган жоксуздарбы? Негизинен бизде мурда борбор тарабынан башка араб компаниясы менен келишим кол коюлган. Ошол араб компаниясына биздин мамлекеттик мекеме тарабынан андан сырткары жарандар төлөө тарабынан да ошол жумушка орношууга көмөктөшкөн үчүн акча төлөнгөн да. Биз эң негизги фактор биз азыр жарандардан акча төлөнбөйт. Бул бекер көрсөтүлө турган төлөө кызматы.
Негизинен бул жумушта болуп атканда бир ортомчу дагы компаниялар бар. Ошолордун дагы жүргүзүп аткан саясаттары дагы туура эмес болгондуктан кээ бир компаниялардын тиешеси жок болсо дагы кандайдыр бир жерлерде көрсөтүлүп калган. Негизинен жалпысынан бул компанияны карасак, бир мындай өтө оор доо келген бир немелер жок болуп чыкты. Жакшы экен. Бизден мырзага суроо берели. Бизде азыр элет жерин, айыл жергесин эле көп көрөт да. Мисалы, ошол англис тилин билбеген. Анан ошолар бирок жумушка ылайыктуу болушу мүмкүн. Мисалы, айыл чарба жагында же болбосо ушу англис тилди көп талап кылбаган. Ушундай багытта да калса болобу? Are there any opportunities for our citizens from some regions, like without English and maybe in agriculture system or something? There are some jobs, yes, and we will open up what we can. Also, many hotels now cater to Russian tourists. So there's hotels where only Russian is spoken. So there are these opportunities, and we will work with the Kyrgyz government to help develop training and development to get people ready for work. So we will do what we can to help everybody. Biz қолдан келгенше жардам беребиз. Андай жарандарга жардам бергенге дагы ал жакта компаниялар бар. Только Орусиядан келген туристтерди камсыздаган неме болгон. Ошондой компанияларга жайгаштырсак болот. Атайын тренингтерди өткөрүп, Кыргыз мамлекетине кайрылып, ошондой кандидаттарды, ошондой жарандарды неме орноштурганга жардам сураганы даярбыз. Жакшы экен. Кайсыл биз Кыргыз мамлекетинен тышкарыда кайсыл өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыкта болосуздар? With which countries are you cooperating with another countries are you cooperating from Kyrgyzstan? As well as Kyrgyzstan, yes. We have offices in 16 different countries. So I can name them all. Biz Kırgızstan'dan tышкары 16 мамлекет менен иштешебиз. 16 мамлекетте офистерибиз бар. Кээ-бир мамлекеттерде бирден көбүрөөк да офистерибиз бар, филиалдарыбыз. Муну сиз деле жооп берет болушуңуз керек. Бул жактан ошол компания өзүнүн кандайдыр бир биздин кызматташтык ошол жанагы KFC кандай нерселер менен булар негизинде бул жакка дагы орноштурса болобу? Бул жакта компанияларга, бул жактан иш берүү деген. Ал боюнча жок, булар биздеги жумуш берүүчү компаниялар менен иштешпейт. Бирок биз Jobs Global компаниясы Кыргыз мамлекетке уникалдуу система бергенге даяр. Ал система аркылуу жумуш берүүчү компаниялар и жумуш издөөчүлөр бири-бирин тапканга неме бул IT система и ошону Кыргыз мамлекет министерствосуна бекер бергенге даяр. Жакшы экен. Сиздерден баягы кесиптикке кайрылып келели. Бизден баягы бул компания эмес, тек эле башка өлкөлөргө да суроо талаптары көп болсо керек. Албетте. Ошолордун жумушсуздуктары боюнча да бир маалымат бересиз. Быйылкы жылдын эсебинен биз бир топ мамлекеттер менен жумушты алып кетип атабыз. Англия мамлекетине биз жөнөтүү боюнча 1200ге жакын адамды быйылкы жылда Англияга жумушка орноштурдук. Андан сырткары Түштүк Кореяга 1000ге жакын жарандарыбыз E9 визасы менен, андан сырткары Өзгөн району менен Кореянын провинциясы менен келишим болгон, ал жерде да 70тен ашуун жаран C4 визасы менен сезондук жумуш боюнча кетишти. Ошону менен бирге быйылкы жылы Германиянын эмгек боюнча агенттиги бар. Ошол агенттик менен министрлик ортосунда меморандум болуп коюлган. Азыркы учурда биз Германиянын бир-эки компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Ушул трак айдоочулары боюнча, андан сырткары кесиби менен сантехник, слесарьларды боюнча сурашып атат. Бир топ биздин жарандарга
чет жака жумушка орношуу боюнча кызууга абдан чоң болуп атат Германия жактан. Ал жерде түздөн түз элчилик дагы жакшы ишти алып кетип атат. Ошону баса белгилегим бар. Элчилик тарабынан Италиядан дагы Италиянын элчилиги тарабынан сентябрь айында ал жактын дагы өкүлдөрү келди, бизнес өкүлдөр. Алар менен дагы Италияда жумушка орношуу боюнча келишим түзүү процесси жүрүп атат. Алар менен талкууладык, кандай шарттарда жөнөтсөк болот. Бириккен Арабтар Эмираты, Персидский заливдеги азыр 6 мамлекет менен келишим койдук. Негизинен биздин жарандар эмки жылы кайсыл жака баруу боюнча тандоого жана жакшы татыктуу жумуш алуу боюнча биз мамлекет шарт түзүп атабыз. Жөн эле жөнөтүп коюп, анан ошол жакта талалап жүрөт деген бир топ сын пикирлер бар. Биз аларды жөнөткөндө татыктуу жумушка жөнөтүп, алардын жөндөмүн күчөтүп, анан кайра келгенде реинтеграция боюнча концепциябызда көрсөтүлгөн иш планын иш жүзүнө ашырабыз. Ал чет жакта өзүнүн жөндөмүн көтөрүлүп, тажрыйбасы көтөрүлгөндөн кийин Кыргызстанга келип, ошол боюнча дагы атайын өзү бир ишкердик алып кетүү боюнча, өзүнүн адистиги менен эмес, же адистиги менен, же ишкердик алып кетүү боюнча жөндөмүн туруктуу бир багытта алып кетүү боюнча иш пландарыбыз бар. Негизинен айтып караганда биздин борбор тарабынан, министрлик тарабынан болуп аткан иштер азыр ушул келишимдерди түзүп, жарандарга кайсыл мамлекетке баруу боюнча шарт түзүү жана татыктуу маяналарды берүү боюнча. Жакшы. Ушул жерден дагы кыстырма суроо, бизге азыр көбүнчөсү баягы Америка Кошмо Штатына барганга аябай кызыгышат да, жарандарчы. Америкага азыр баруу кандай жеңилдиктер бар? Эми дүйнөнүн бардык мамлекети Америкага баргысы келет. Эми мисалы үчүн Германия, Франция, Япония бул мамлекеттерде Америкага кирип чыгуу шарттары жөнөкөйлөштүрүлгөн, анткени алардын дагы мамлекеттеринде жашоо шарттары, айлык маяналары татыктуу. Бирок биздин жарандардан сырткарда башка мамлекеттин жарандары Америкага барууну эңсейт. Тилекке каршы Америкага кирүү шарттары бар. Ошону менен бирге биздин жарандар ар түрдүү бир кандайдыр бир жолдорду издеп Америкага кирүүнү көзмөлдөп турушат. Ал боюнча дагы бир топ биздин кыргыз жарандардын активисттери, кыргыз жарандар кайрылуу болуп атат. Бул абдан кооптуу. Мексика боюнча, Мексика аркылуу кирүү кооптуу абдан. Бул боюнча дагы Американын өзүнүн миграциялык саясаты бар. Америка Кошмо Штатынын. Ал саясатына ылайык бул жерде дагы ошол кандайдыр бир уруу жолдор менен кирген жарандар бул ал жерде эч ким эмес. Аны билиш керек. Эч ким болуп жашаш бул кыйын. Сотко өткүзгөндөн кийин 10 жылдап соттон ал ошондой Америкада жүрүүгө укук алыш үчүн бул адамдын мындай өтө оор абалга келтирген бир өзүнүн тагдырына өзү балта чапкан деген деп түшүнөм. Америкада барбай туруп эле башка мамлекеттерге барып, өзүнүн мекенинде ошондой айлык тапканга мүмкүнчүлүктөр бар, шарттары бар. Ал боюнча мамлекеттик деңгээлде бүт тиешелүү механизмдер бар. Адамдар өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн мындай каалоосу менен ошону изилдеш керек да. Эгерде адам Америкага барам деп биринчи негизги багытын ошол жака багыттаса, анда башка нерселер көзүнө көрүнбөйт да. Жанында турган мүмкүнчүлүктөрдү чыгарып коет. Мисалы үчүн азыр мына Персидский заливдин ичиндеги мамлекеттерде буларда карьердик өсүү каралган да, башка жерде каралбаган. Мисалы үчүн Европага барып, мисалы үчүн сезондук жумушка барса, айыл чарба жумуштарына. Ал жерде 6 ай иштейт, кайра келиш керек да. Бул жакта Персидский заливдин ичинде. Эгерде адам 1-2 жыл иштесе, өзүн жакшы көрсөтсө, бунун позициялары көтөрүлөт. Биздин, мен мисалга айтып кетсем, биз менен иштеп жүргөн кызматкер
айлык маянаа азыраак болуп калып, бизде мамлекеттик кызматта бир 6-7 жыл мурда $1000 айлыкка кеткен. Бирок өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, азыр жетектөөчү позицияларга жетип, айлыктары $20,000. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жарандарды өзүнүн келечегинде өзүнүн мээнети менен бирөөгө акча берип же кандайдыр бир неме жагынып эмес, ал иш менен болсо карьердик жактан өсүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми азыр биздин жарандар барып ишти баштагандан кийин 2 жылдан кийин анткени мына Кыргызстанда деле ошондой. Бир жумушка кирсең, ошол жерде өзүң көрсөтсөң, өсөсүң да. Иш тажрыйбаң болуш керек. Ошол иш тажрыйбаны тастыктоочу Персид заливдин ичиндеги мамлекеттердин ичинде бул сертификат берилет. Татыктуу ушундай деп, ал сертификат ошол сиз эле айткан Америкада, Европа мамлекеттеринде бул тастыкталат жана кабыл алынат. Ошонун негизинде башка Великобритания, Улуу Британиядагы же Германиядагы ошол сертификатын көрсөтүп, ошол жака да жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт жана башкалардын алдында жогорулатат анын статусун. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиребиз. Ошо таңертең бизге жакшынакай бир маалыматтарды биздин азыркы тургундарга, көрөрмандарга өзүңүздөрдүн баягы жумушсуздукту жоюу боюнча иш аракеттериңизди тартылып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай бизде конокто болушту. Конокторду тааныштыра кетсек, жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Алмаз Албаев бизде конокто болду. Жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын Jobs Global компаниянын директору Эндрю Браун жана ошондой эле ошол компаниянын өкүлү Медарбек Эрмеков бизде конокто болду.